Айкөл манас қабылан ала тоғдай барбайып. Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрөрмандар, баалабасак Манастын манастыгын эртеңкиге жалтанбай караш кыйын дейт. Улуу баянды урпактарга өткөрүп берейин деген изги тилеги бар Манас чагабыз Замир Баялиевди маекке чакырып, момундай кыргыздын керемет жеринде жолугушуп олтурабыз. Анда замкемди тосуп алалы. Келиңиз Замке бай, арбаңыз. Арбаңыз. Мындай Жакшы. жакшы. Келиңиз. Кубанычтамын сиз менен көрүшкөнүмө. Кутман күн. Бирге болсун. Манас айтып эле жүрөт деп көпчүлүк ойлогон менен башка жактан да өзүңүздүн бир талантыңызды, өнөрүңүздү көрөлү деп аттын үстүндө жүрөсүз. Багбанчылыгыңыз бар, устачылыгыңыз бар, бүркүт салып, салбы урунчулугуңуз бар. Аз убакытта жалпы элге жеткирсекпи деген жакшы ниет менен жолугушуп олтурабыз. Адамдын курсагы ач болсо тоет экен, бирок көкүрөгү ачык болгон жөнү башка. Манасчы катары чоң мамлекеттик деңгээлде ойлоноруңузду биз билебиз. Анын үстүнө мына адеп, ахлактык тарбия деген азыр өтө актуалдуу болуп турат. Сиздин оюңузду билгибиз келип атат. Чоң рахмат Жике. Ошол сиз атап өткөн нерселерди багбанчылыкты атаман үйрөндүм. Мүнүшкөрлүк, куш салганды, күлүк таптаганды чоң атаман үйрөндүм. Устачылыкты турмуш үйрөттү. Манасчылык Кудай берген өнөр, бирок ушул турмушта жашап аткандыктан ошол нерселердин баардыгын баштан кечирүүгө туура келет экен. Ал эми адеп, ахлак, ыйман, ызат, нарк насил боюнча кылымдап кыргыз өзөгүндө ушул болуп келген. Болбосо элдүүлүгүн жоготуп коймок, адамдыгын жоготуп коймок. Бул өтө маанилүү. Ар бир доордо учурдун талабы, келечекте да учурдун талабы болот. Демек, кылымдап жашап келген ыйман, ызат, нарк насил бизге абадай суудай керек. Адам болгондон кийин, эл болгондон кийин, мамлекет болгондон кийин ал өзөктү түзөт. Замке, ааламда ушул заманда азыр баалуулуктар өзгөрдү деп атабыз. Руханий байлыкка караганда материалдык байлык басымдуулук кылып кетти деп атабыз. Эмнелерди эске алып, улуттун мыкты уул кыздары чоңоюшу үчүн ой толгооңуз барчыгаар, ата катары, уул катары, кыздын жалпы бычак асап жигиттердин катарында жүргөн атуул катары. Чоң рахмат, өтө маанилүү суроолорду берип атасыз. Бул идеологиялык суроолор, ойлонуп, толгонуп жооп бере турган суроолор болуп атат. Бир келген ой менен айта турган болгондо, биз мындай учурда улуу Манаска кайрылабыз. Манастын айкөлдүгү, баатырдыгы, кемеңгерлиги, даанышмандыгы, көрөгөчтүгү, ошолордун баары баалуулук болгон, үлгү болгон адамзат жашоосунда ошол ыйыктыктарга, баалуулуктарга, руханий азыкка суусаган. Ал эми бүгүн болсо материалдык байлыктар үстөмдүк кылып, базар экономикасы болуп, оош кыйыш болгон учур, бирок баары бир кыргыз эли малым дейсиңер, малың тоонун чымчыгы, багым дейсиңер, багың токой чырпыгы калып калсын аркаңа, калыс сөздүн чындыгы, сөөлөт болсун жаныңа, сөзүңдүн бир чымчымы деп улуу сөздү, улуу мурасты калтырып келген. Биз ошол жолдон тайбасак, өзүбүздүн баалуулугубузду өз доорунда кийинкилерге өткөрүп беребиз деп ойлойм. Ал эмес чай ичип атканда дагы, тамак ичип атканда ичтим деп айткан, тойдум деген сөз кесир болгон, ичпейм деген сөз кесир болгон, жедим, ичтим деп айткан. Ушунун баары үй бүлөдөн башталган, ушунун баары баалуулук болгон. Келген итти кет деп айткан эмес, чып деп добуш берип, бирок маанисиз сөздөр менен гана кубалаган. Ит келсе да рызкы келди деп тосолгон, куш келсе да омат келди, кут келди деген. Биздин баалуулуктардын баары жаратылышты таанып, билип, андан табияттын бир сырларын өздөштүргөн. Бардык жагынан кыргыздын баалуулугу өтө бийик болгон. Биз бүгүн да ошону өзөк кылып кармашыбыз керек. Ошондо келечекке уулдарга, муундарга жакшы тарбия берген болобуз. Замкем, жигит киши жашоодо дарак тегип, үй тургузуп, үй бүлө күтүп, бала өстүрүш керек деп атпайбы? Ар бир нерсе ушул чырпыгынан башталат экен. Бак бутоону атамдан үйрөндүм деп атпайсызбы? Мына бакка да келдик. Чоң атам таман акы маңдай терден өнөрлүү адам өйдө турат дечи. Аны мен манасчылыгым деп түшүнөм. Ал эми өз атам, жайлыбек атам болсо, өтө дыйкан, багбанчы. Ошол эле учурда бизге эмгек менен адал тамак тапканды үйрөттү. Атам алманы кыйыштырып атканда бир бутагын башка алманын сорту, бир бутагы башка алманын сорту болуп кыйышылып калып, бирөө алматинский апорт эртерээк бышат, кыргызский зимний кечирээк бышат. 10 күн айырмасы, 10-15 күн. Апорт эртерээк бышкан учурда мен кубалап, бутактан кубалап терип койчумун.
Атам болсо бир күнү өзү билбейт экен, алманы урдап кетиптир жартысын деп айтып жүрөт. Анан айтып берсем аябай күлгөн. Ал эми алмурутка алманы кыйыштырып койсо, формасын дагы жоготот, өзөгүн дагы жоготот, даамын дагы жоготот. Анан атам айтканы бар, мына ар бир адам тал дагы өзүнүн өзөгүндөн азыктаныш керек. Кыргыздын байыртан келаткан өзөгү манас болсо, мына ошондон азыктансак, биз ушул алмурут менен алманын аралашмасындай болбой, өз тамырдан азык алабыз деп айтып калчу да. Чыкты кетти. Мына ошол Ордо оюну жөнүндө кадимки мына Улуу Баянда дагы Манас атабыз ордо ойногону чүкөн атканда барып төөнүн бутун сындыра кеткен жери бар да. Ооба. Анан сиз бул жактан дагы спорт жактан да мыкты экенсиз да. Бул эми бала күндө айыл жергесинде бардык балдар ойноду деп ойлойм. Ошолор катарында эле биз да ойноп чоңойдук. Ал эми Манаста төөнүн бутун сындыра черткен учуру бар. Анткени Ордо бул мамлекет. Ошо мамлекетти Эсенхандын, Кытайдын тыңчылары төө менен бастырып Ордону кечип келгендиги үчүн Манас атабыз ушу чертип аткан учуру болот. Анан чүкөнү ушунда каты черткенде төөнүн буту сынып кетет да. Денемде кыргыздын каны айланып атат деген ар бир уулдун оюна Манас келбей койбойт. Баягы мөңгүлөр канча бийик, канча кылымдар бою козголбогон сыяктуу, кээ бир баалуулуктарды ошол козгобой эле ошол боюнча аздектеп сактап калуу туурабы дегенди ойго келебиз да. Манас ансыз деле кыргыз үчүн улуу да. Албетте. Бардык ыйык нерселер бийик турат. Илгери талаага тайын короого коюн таштапкай улуу Манас тугуп, чоң ынтаа менен, берилүү менен ошол учурда элдин Манаска болгон мамилесин эстеп көрсөк, арбаңан айланайын, касиетиңен кагылайын деп отурушкан. Ошол учурда Манас дей бербестен, алар Айкөлдүн баянынан айтып бер, Баатырдын баянынан айтып бер, улуу сөздөн айтып бер деп атын дагы тергеп айткандыгында чоң маани жатат. А бүгүн болсо мультфильмге деле, киного деле, же болбосо бир жеке кызыкчылык, атак даңк үчүн бир нерселерге чаптай берген өтө туура нерсе. Биздин ушул нерсеге сиз туура суроо бердиңиз, ушул нерсеге аябай жакшы мамиле кыла турган болсок, биз өз нугунда, өзүнүн жолунда сактай алат элек. Замкем мынакей мүнүшкөрлүккө келдик. Өзүңүз айткандай, кичинекейинен ушу уясынан алып куштаптап атам дедиңиз. Ата жолун кийинки урпактарга өткөрүп берүү сизге окшогон кыргыздын мыкты жигиттеринин милдети го дейм. Ата бабадан калган мурасты ар бир кыргыз, ар бир доордо алып жүрүүсү шарт. Мен ата энемен үйрөнгөн, чоң ата, чоң энемен үйрөнгөн, алган тарбияларыма ыраазымын. Уул кыздарыма да ошону бергим келет. Бул нерсенин мааниси терең, бир эле бүркүт таптоо эмес. Баланы бардык жактан тарбиялап бышыруу жашоонун маңызы деп түшүнөм. Айкөл Манас кабуллар, ала тоодой барбайып, ат үстүндө далдайып, көрсө көңүл бөлүнүп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Замкем экөөбүз мына ат майданына келдик. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүңө жорго мин дейт кыргыз. Ат адамдын канаты дейт. Атка болгон сүйүүңүз жөнүндө айтып бериңиз эми Замкем. Чоң атам айтчы. Ушу жылкы баласындагы тарбиялап тапка келтирип анан минет деп. Кулун кесте кулпуртуп, жабагы кесте жактырып, тай кезинде такшалтып, кунан кесте кууратып, бышты кесте бышырып, асы кесте ашка тойго азем деп минет деп калчу. Ошол тарбиялардан өткөндө дагы басыгы дагы жер тааныганда бардык жактан төп келишет экен. Улакты тиштегенин биз оюнга айланткан турбайбыз демек, э? Табиятты таанып билгендиктен бөөрүлөрдүн оюнун кыргыздар жалпы эле көчмөн эл оюнга айланткан. Ошол бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп атат. Ошондуктан бул байыркы оюн. Манас эпосунда кылымды билген 40 бөөрү кыраан Манас жөөкөрү деп ошо 40 бөөрүнө 40 чорону бөөрүгө салыштырат. Демек, бөөрүнү тарткан эмес, бөөрүнүн оюнун ойноп атканыбызды жалпы эл көк бөөрү күйөрмандары түшүнсө жакшы болмок. Рахмат Замкем. Жакшы маегиңиз үчүн бар болуңуз. Рахмат сиздерге да. Ийгилик болсун. Урматтуу телекөрөрмандар, аман болуңуздар.